Мындан мурдагы видеодо 2060-жылдарда жасалма интеллекттин күчү менен адам баласы өлүмсүздүккө чейин барып калышы мүмкүн, же азыркыга караганда 2 эсе 3 эсе көп жашашы мүмкүн деп айттым. Ошону түшүндүрүп берейин деп атам. Мунун үчүн биринчиден нанотехнология жөнүндө бир аз айтып берейин. Нанотехнология нанометр чоңдугунда нерселерди изилдейт. 1 нанометр 1 миллиметрдин миллиондо бири. Мисалы ДНК 10 нанометр экен, вирустар 100 нанометр, эң кичинекей молекулалар 1-ден 5 нанометрге чейин болот экен. Бул эмне үчүн маанилүү? Себеби эгер ошончолук кичинекей нерселерди изилдеп, ошолорду манипуляция кылганды үйрөнө турган болсок, андан кийин келет тепкич бул атомдор экен. Себеби атомдор 0,1 0,5 нанометр диаметринде болот экен. Атомдор, билесиңер, бул дүйнөдөгү бардык нерселердин эң кичинекей бөлүкчөсү атомдон турат. Стулдагы, столдагы, аба, суу, биздин каныбыз, денебиз жана башка. Бул дүйнөдөгү бардык нерселерди эгер кичинекей, эң кичинекей бөлүкчөсүнө чейин бара турган болсок, алар атомдон турат. Ошондо бир пластик менен бир айнекти экөөнү ала турган болсок, бул пластик, бул айнек. Экөөнүн тең ошол кичинекей атомдук структураларына чейин түшүп бара турган болсок, экөө тең атомдон эле турат. Бирок атомдордун ошол түзүлүшү, структурасы мунуку башкачараак, мунуку башкачараак. Эгер мунун структурасын алып туруп өзгөртүп, буга окшоштуруп кое турган болсок, биз пластикти айнекке айлантып койсок болот. Же бир мусорду алып туруп, ошону бир алтынга айлантып койсок болот, же любой бир нерсени тамакка айлантып койсок болот. Ошондо бизге керектүү нерселерди керексиз нерселерден жасап алсак болот. Ошондой эле, мисалы, оорукчан клеткаларды алайлы, рак болуп ооруп калган клетка менен жөнөкөй клетканы деле ошентип салыштырып, атомдук структураларын карап туруп, муну буга окшотуп кое турган болсок, бул жакшы бир клеткага айланып, оору деле ошентип оңой эле чечилип калат экен. Карып калган адам менен жаш адамдын деле ошол атомдук структураларында, молекулаларындагы түзүлүшүндө өзгө айырма болот экен. Ошолорду жаңы мен айткандай эле кылып өзгөртүп, кары адамды жашатып койсо болот экен. Ошончолук кичинекей нерселердин үстүндө иштөө үчүн нанороботтор жасалат экен. Ошол нанометр кичинелигинде роботтор, нанобот деп коюшат экен. Алар өзүнө өзү көбөйтө ала тургандай болот экен. Мисалы, бир наноробот жасагандан кийин ал клеткага окшоп, 2 болот, 2 4 болот, 8 болот, ушинтип өзүнчө көбөйүп кете бере турган болот экен. Ушул жерде бир коркунучтуу жер бар экен. Себеби эгер алдын ала эсепти так кылып жакшылап карабаса, бул нерсе ушул наноботтор көбөйүп кете берип, бир жерден кийин токтош керек болот экен. Бизге мисалы бир канча триллион нанобот жетет дегенде ошол жерде токтош керек. Бирок алар токтобой кете берсе эмне болот? Токтото албай калсак эмне болот? Эгер токтото албай кала турган болсок, наноботтор бул дүйнөнү толугу менен 3,5 саатта жеп коет экен. Себеби алар ошол экиге бөлүп монтип көбөйүү үчүн аларга карбон материал керек болот экен. Бул дүйнөдө бар жокту, бардык нерселердин ичинде карбон болгондугу үчүн алар баарын жеп коет экен. Же бир террористтердин колуна ошол технология түшүп кала турган болсо деле, тез арада эле бүт дүйнөнү жок кылып салышат экен. Бирок эгер ошолорду алдын алып, биз өзүбүздүн максатыбызга туура колдоно турган болсок, бул абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачат экен. Мисалы, ошол жаңы мен айтып аткан нерселер, андан сырткары биздин каныбыз, мисалы, кандын функциясын алар канга караганда жакшыраак жасайт экен да. Себеби канды жүрөк насостоп туруш керек болуп атат. Азыр көпчүлүк адамдардын жүрөгү ооруп, бир жерге келгенден кийин иштен чыгып калып атат. Наноботтордо эч кандай насостоштун кереги жок, алар өздөрү эле барып ошол бизге керектүү кычкылтекти тамакты денеге таркатуу ишин канга караганда жакшыраак жасайт. Ушундай жана буга окшогон толтура мүмкүнчүлүктөр ачылат экен. Эми бул биздин оюбузга келген технология, адам баласынын оюна келген технология. Эми элестетип көргүлө, бизге караганда 1000 эсе, миллион эсе же ошончолук чоң эсе
акылдуу бир технологиянын оюна эмне келиши мүмкүн. Аны адам биле албайт. Бул деген кумурсканын биздин оюбузду окуганга аракет кылгандай эле болот экен да. Ошон үчүн ошол 60-жылдардан 70-жылдардан кийин эмне болушун биз болгону болжолдой алат экенбиз. Чындап андан кийин эмне болуп кетишини бир дагы адам азыр билбейт экен.